Президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетти. Бишкекте түн тынч өттү. Орусия Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүнү убактылуу токтотту. 388 адамдан COVID-19 аныкталды. Bir суткада 5 бейтап каза болду. Мирбек Мияров Чүй облусунун башчысы болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кече жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы деле токтобой менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүлүп кетет. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы, бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун, деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Бишкекте түн тынч өттү. Бишкекте 15 октябрга караган түн тынч өттү. Эч кандай окуялар катталган жок деп билдирет шаардык милиция. Мекеменин эртең мененки маалыматына караганда, борбор калаадагы коомдук жашоо кадимки нукта уланууда. Коменданттык саат мөөнөтү аяктагандан кийин шаардын кире беришиндеги тосмолор ачылып, коомдук автотранспорт үзгүлтүксүз иштеп жатат. Талаптануучулук жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган жок. Шаардын коопсуздугун ички иштер органдары элдик кошуунчулар менен бирге камсыз кылышты. Шаар күнү түрү кайтарууда турат. Россия Федерациясы Кыргызстанда саясий кырдаал турукташып, мамлекеттик бийлик органдарынын иши калыбына келтирилгенге чейин каржылык колдоо көрсөтүүнү токтото турууну чечти. Бул тууралуу РБК Россиянын финансы министрлигиндеги булакка шилтеме берүү менен билдирди. РБК булагы билдиргендей, чечим Кыргызстандагы учурдагы кырдаалды эске алуу менен кабыл алынды. Эске салсак, 2019-жылы Россия Кыргызстанга $30 миллион берген. Бул акыркы жардам топтомдорунун бири болгон. 15 октябрга карата bir сутка ичинде COVID-19 жуктурган жаңы 388 учур катталды. Бишкек шаарында 59, Ош шаарында 55, Чүй облусунда 19, Ош облусунда 50, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 86, Баткен облусунда 83 учур катталды. Ал эми акыркы сутка ичинде COVID-19 илдетинен жана пневмониядан 5 бейтап каза болду. Бишкекте 1, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 2 бейтап каза болду. Мирбек Баратович Мияров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, аталган чечим кадрдык потенциалды жаңыртуу жана мамлекеттик жарандык кызматка жаңы жана жаш адистерди тартуу максатында кабыл алынды. Буга чейинки облус башчы Намазалиев Алтынбек Абдисаламович кызматынан бошотулду. Белгилей кетсек, Мирбек Мияров Ордо партиясынын лидери болгон.